Президент коррупцияга каршы күрөшүү боюнча өз сөзүндө мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, эч нерсеге карабайм. Бардыгы бирдей жооп берет. Күнөөлүү адамдарга катуу чара көрүш керек. Ошондой эле келтирилген зыяндын ордун толуктоону камсыз кылуу зарыл деп айтып келет. Президенттин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жалпы бийлик бутактарына берилген тапшырмасын ким кандай кабыл алды? Министерство ведомстволордун жетекчилери бул тапшырманы кулагына күмүш сырга кылып иш алып барыш керек эле. Тилекке каршы, тескерисинче, чиновниктер эч кимден коркпой калды. Өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм деп, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке кызыкчылыгын көздөп, акча алып жатышат. Мурдагы эле калыптан калган система пара алмай, 10% ставка сыяктуу системалуу коррупциянын аягы тыйылбай жаткандай сезилүүдө. Буга эл абдан нааразы. Мисалы, транспорт жана жолдоо министринин орун басары $520 000 пара алгандыгы аныкталды. Эгерде министр өзүнүн орун басарын мындай кадамдарга барган билбесе, анда өз тармагындагы абалды да билбейт. Урматтуу эл өкүлдөрү, $520 000 бул $40 миллион кредиттик долбоордун 1,5% түзөт. Анда транспорт министрлигинин ставкасы 1,5%. Бизде 2010 жылдан бери көптөгөн жолдор курулуп, түндүк түштүк альтернативдүү жолу, Бишкек Нарын Төрөгар, Ош Баткен Исфана, Бишкек Карабалта, Маданият Жалабад, Балыкчы Корумду, Бишкек Балыкчы жана Тарас Талас жолдору, булардын жалпы суммасы $1 200 миллион ашын. Анда ушул суммадан 1,5% пара алынса, $19 миллион болот. Сом менен алганда 1 360 миллион сом чиновниктердин чөнтөгүнө түшүп келгенби? Эми суроо туулат, курулган жолдордун сапаты кандай? 1 360 миллион сом бул 136 миң баланын жөлөк пулу. Же болбосо 27 миң орунду 136 бала бакчанын акчасы. Сиздер жакшы билесиздер, 610 миң бала бакчага барбай көчөдө жүрөт.